Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ушу кудуреттүү улуу табылга адамзат жаралгандан бери ушу көп кырым кылымдарды, доорлорду басып келип, көптөгөн эволюция тажрыйбаларды басып келип, анан ошо гени сөөгү жетилген убакта, энергиясы толгон убакта ааламдан кыргыз элинин жан дүйнөсү жарактуу жөнөкөй болгондуктан жаңы доордо кандай жашоо жолжоо эрежесин ааламдан берди. Ааламдан илим түшкөндөн кийин же болбосо ушул доор алмашкандан кийин жердик жашоо бүтүп, жердик бир окмуштуулар ойлоп тапкан нерсенин баары бүткөндүктөн дагы бир ушу адамда өсүү болуп атат. Же болбосо ушу жер адам акылы менен жер жашоосуна гана жарактуу болгон. Эски ойлоп тапкан илими, медицинасы, техникасы дегендей. Азыркы доордо адамдын ичинде бир өнүгүү болуш керек болуп атат. Адамдын дагы бир жаңы цивилизация болгон атат. Мына ошону анан ааламдан берди. Ааламдык илим түшкөндөн кийин же болбосо адам ата көрүнүп кыргыз жергесине адамзаттын теги болгон. Кудайдан адамзат үчүн илим түшөт деп илимин, планын, программасын, проектисин бергенден кийин адамзаттын ойлоп жаткан, чыккан илими, изилдеп аткан илими бүгүнкү күндө керек болсо космостон деле эчтекени изилдеп кереги жок. Ааламдан деле эчтекени изилдеп кереги жок. Ошонун баары эле кайра кыргыз жергесине түшкөн болуп атат да. Мына ошентип илими түшкөндөн кийин анан адамзаттын чыгарган саясаты, каражаты адамзатка ажал азап гана алып келип атат. Эски көз карашы, ичи тарлыгы, көрө албастыгы дегендей кыскасы эски түшүнүктүн баары ошо зыян, ажал азап гана алып келип атат. Дүйнөдө кыргын кырсык болуп атат. Кыжаалатчылык болуп атат. Пикир келишпестик болуп атат, улуттар аралык, мамлекеттер аралык. Мына ошентип анан урматтуу журтум, Кудайдан илим түштү деп берилет. Кудай өзүнүн илимин түшүргөндөн кийин адамзаттын аргасын кетирип, ден соолугунан, ишинен, малынан, пулунан, пикир келишпестиктен, байлыгынан, бийлигинен кармап адамзатты ааламга өстүрүп атат. Бүгүнкү күндөгү болуп аткан ошо кыйынчылык, кырсык, өлүм, житим, ошонун баары ошол көктүн буйругу, Кудайдын буйругу деп түшүнсөк болот. Эми эмне кылыш керек? Бул доордун өзгөчөлүгү эмне? Бул доордун өзгөчөлүгү адамдын гени жетилип бүттү дагы, гени жетилип бул доордо эскиче жашай албай калды. Же болбосо ушул аалам, бул 6 катар аалам бар, 7 катар жер бар дегендей, ошо 6 катар аалам жерге, жер жашоосун куткарабыз деп инопланетан болуп жерге түштү дейт. Эми ошондо 6 катар ааламда эмне бар экен өзү мына? Арбайлар жашоосу бар экен. Жан. Ошондо кайра эле мына биз көп тактап бердик. Арбак ыраазы болмонча тириктин иши жүрбөйт деп. Бул дүйнө жан дүйнөнү эле өстүрүүчү дүйнө деп. Адам өлгөндө жан ааламга кетет. Жан, рух, дене дос өлүп өзү ааламга кеткенде бийик аң сезимге ээ болот. Жердеги жакыны, тууганы, небереси эски жолдо болсо Кудай берген бактан, дөөлөттөн, ырыскыдан кармайт. Бизде дагы өтө өсүү, изилденүү, жазуу, ааламдык байланыш, кайра жерге аны ылайыктап түшүндүрүү, талкуулар болуп турат. Эми ошондо мына
мисал кылып ар дайым айтып келебиз. Жайсаң ата 730-жылдары 700 жылдын ортосунда орто ченинде жаралган болсо, андан бери 1300 жыл өтүптүр дейли. 1300 жылда кийин Жайсаң ата ааламдан байланыш берип атат. Ал айтып атат, жерде жашап өткөм, Манас атаман 12 жаш кичүү болгом, чоросу болгом, манассысы болгом деп. Демек, ошол байланыш берип атканда, демек жан 6 катар ааламга чыгат экен да. Анан аяктан кайра неберелерин, жердеги пенделерди өстүрүү үчүн байланыш берип атат. Кайра мына ошо 6 катар ааламдын ээси ким? Бизден бийинки 6 катар ааламдын адам ата ойной баштаган арбайлар дейт. Мына кечээ жакында батыш окумуштуулар тактап атат. Ошо адамдын скелетин салып айнеке. Анан ошону ачылыш кылып, бул находка, бул табылыш мындай техниканын күчү менен бүгүнкү күндө техника жетишти. Бир жылда канча чирийт, кандай нымдуулукта, кандай топодо дегендей 3.500.000 же болбосо 3,5 миллион жыл мурун жаралган деп атат. Демек, ошо менин жаныбыз же болбосо биздин жаныбыз ааламдан келсе бул дүйнөгө, кайра ааламга кубулуп кете турган болсо, кайтыш болсо, демек адам ата дагы бул жерде пайда болуп туруп, булуттан пайда болуп, анан көзгө көрүнүп, анан байланыш жаздыртып атпайбы? Мына караңыз эми. Ошондо жан бул дүйнөдө биздин жаныбыз турпаттык ийип эле кызматка келип атат. Кайра кеткенде бийик дүйнөлөрдө кызматын кылып атат. Мына адам ата көрүнүп 1998 жылы. Анан ааламдык мыйзам берди, Кудайдын буйругу менен. Эмнеге адам ата көрүндү дегенде, адамзат үчүн адам ата жоопкер болуп атат. Ушуну биз мындай ойлонуп көргөндө, анан бул жерде мынтип айтылат. Убакыт жоюлуш керек деп. Убакыт жоюлганда учурчак менен адам жашаш керек. Ана мындай ойлонуп көрсөм, ошо 3,5 миллион бери болгондо, мындай окумуштуулардан эле мындай биринчи адамдардын миллиард деген сөздөр бар. Мындай эле көзүбүз жете турган, бир санак жете турган эле бир нерсени элестетели, ошондо 3,5 миллион жылдан бери адам атанын жаны ааламда чарчабай, тажабай, Жайсаң атамдын жаны 1300 жылдан бери чарчабай, тажабай жашап келаткан болсо, аякта кызмат кылып атса, мына ажалдан суроо келгенде дагы ошо жан алгыч келет дегендей, ата тегиңдин руху келет дегендей, жаны келет дегендей, ошондо мына менин жаным дагы мына ушул жерге кызматка келген деп берилет. Мисалга эми ушул Эргешбай атаны көпчүлүк адамдар тааныйт. Биз ошол мындай берген байланышындагы бир тактап, жөнөкөйлөштүрүп адамзатка берсек болот. Мына ушуну азыр коюп берейинчи. 17-жыл 21-май саат 12:49 өткөндө космостон берилген Арстан Алай жөнүндө аян калып аалам милдетин арулап элди баратат. Бейлеген узун өмүрдө көп ийгилик жаратат. Өзгөртүп тазык барагын өзгөчө жашоо жаратат. Ар эмгек менен өмүрдө Арстанын биздин көңүлдө көкөнөтүп көрсөтүлгөн өзгөртүүгө ал берген. Атайын эле ааламдан арналы элге ал келген. Жаралган жалгыз ал инсан ийгиликти жаратып алга карай баратат. Арулар ички дүйнөсүн жаңы адамды жаратат. Так илим берип баратат. Бак дөлөт бакыт жаратат. Деп байланыш үзүлдү. Аянды алган Аксулук Ажылай Эргешбай. Муну менен эмне айткы келет, урматтуу улуу журтум? Атайын эле ааламдан буйрулуп элге ал келген дейт Арстан Алайды. Демек, жаныңыз ошол улуу дүйнөдөн келиптир да, мына бул дүйнөгө. Ошондуктан мына адам атанын жаны жан экен го, жан. Жан болбосо адам каяктан кыймылдайт мисалга.
Кайра деле бул жерде мынтип берилет. Адамзаттын теги ким? Адам ата обоне. Ааламдын ээси ким? Адам ата обоне. Аалам эмнеден жаралган? Жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан жаралган. Карасаңыз. Ошондо сиздин жаныңыз кайдан келген? Ааламдан келген. Адам өзүн тааныса, тегиң адам ата болгондон кийин могу жердеги дүйнөнүн да ээси, ааламдын ээси дагы адам деп. Чындап эле мына. Менин жаным кечээ келсе, эртең кете турган болсо, атайын эле ааламдан келсе бул дүйнөгө. Демек алар ааламда кызмат кылып атат. Жайсаң ата мына байланыш берип, адам ата, манас ата, не деген аталарда мисалы рухтар менен сырдашууда, каникейинеден, чыйырденеден, курманжанды атканеден бардыгынан эле ушул жердеги пенделерине акыл насаат гана берет. Мындайча айтканда, ааламдан түшкөн илимдердин максаты бирөө гана, жер пендесин ыйманга чакыруу, же өйдөлөтүү. Мына ошондо азыр ушул жаңы доордо өлүм жоюлат деп атабыз. Адам өлбөс болуп калат деп. Ошондо мына жаның ааламдан келиптир. Кел шашпайлы. 3,5 миллион жылдан ашык адам атан жаралган болсо, ал ааламда ошондон бери кызматта болсо, чарчабаса, тажабаса дегендей. Биз деле шашпайлы, убакытты жоёлу. Бая кыргыз туура жашаптыр да. Балам, ап кел бүгүнкүсүн деп. Эртең не көрөбүз? Эртең Кудай буйруганда көрөбүз деп. Анысы кандай мына учурчак менен жашасаңыз эле убакыт жоюлуп атат. Убакыт жоюлганда эле адам боштондукка чыгып атат. Кыжаалат болбойт да. Эртең айдын аягы болот, анан 5-күнүнөн бул иш бүттү, бүтпөдү деп башын оорутпайт. Ошон үчүн мындай жан дегенге өтө маани беришибиз керек болуп атат. Анан ошондо кырсык эмнеге болуп атат азыр? Ошо бирөөлөрдүн ден соолугунан, бирөөлөрдүн ишинен, малынан, пулунан, пикир келишпестиктен, табыгы кырсык, ооматынан, бийлигинен, байлыгынан, денесине жарым жандуу болуп, сөзү кунсуз, өтүмсүз болуп, кырсыктын баары эле адам кызматын билбегенде, аткарбаганда Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Кызмат эмне? Мен балага карап атпайм, анан мен үйгө карап атпайм. Ал эмес. Кызмат ааламдан жаның келиптир. Эмне кылганга? Кызмат кылганга. Ар доордо бир жан келет экен. Азыркы бүгүнкү биздин кызмат арбайдын ордуна отуруу болуп атат мына. Арыстан алай улуу күчтөрдүн айтар сөзү кылар иши дегендей, мына биз да ошол улуу күчтөрдүн айтар сөзүн айтып, кылар ишин кылып, улуулукка өстүрүшүбүз керек болуп атат. Улуулук сыпатка, улуулук касиетке өткөрүшүбүз керек болуп атат. Мына адам ошондо өлбөй калат. Кантип өлбөй калат дегенде, жан өзү өлбөйт экен да. Жанды биз могу көз караш, акыл менен кыса берип, баягы батарейка түгөгөндөй болгон акыры турпат шалдырап, карып, анан бар күнүнөн кичине бир демиң акырында чыгып кетет экен да. Батарейка отургандай. Жан өлбөйт. Демек ошо жана биз бош карматчы өзүңдү деп сабак өткөндөгүдөй, сабак учурунда, ааламдык сабак убагында, эфир убагында ушу боштондукта көрсө жан өлбөйт. Жан кайра нур, анан нурдануу болуп атат. Нур кайра энергия, анан энергияга толгон адам анан энергия өткөрүп атат. Анан айыгып атам, эстеп атам, анан башы колум чымырап атат деген. Энергия, жан кайра эле аалам мына. Алар инопланетан болуп жерге түштү дейт, инопланетан бул энергия. Анан сен ошондо өзүңдү бошоткондо, учурчак менен жашаганда, унчукпастыкка өткөндө, бийик түшүнүккө жеткенде анан ошол адам энергияга толуп атат. Нурданып атат. Жан өлбөгөндөн кийин, ал телога нурданып кеткенден кийин сенин телоң өлбөй калып атпайбы? Мына өлүм жоюлат 21-кылымда дейт. Анан Кудай кечиримдүүлүгү менен касиеттүү. Улуу адам да кечиримдүү. Ошо кечиримдүү болуш керек. Касиеттүү адам кандай адам дегенде бардык адамдын тилин тапкан адамды касиеттүү деп айтабыз. Демек бардык адамдын тилин ким табат? Улуу түшүнүктөгү, бийик түшүнүктөгү адам табат.
түшүнөт, көтөрө билет, кечирет. Анан көкүрөгүндө бейпилдик пайда болуп атат. Көкүрөгүңдүн бейпилдиги бул жашоонун бейиши болуп атат. Анан ошол сендеги бейиш, энергия, нур мына эфирден адамга өтүп атат, телефондон энергия өткөргөндө өтүп атат, келген адамга өтүп атат, айыгып атат, кадимкидей эле. Анан барып туруп анан акырында мынтип берилет. Адам энергияга айланыш керек деди. Могу эски тело жоюлат деп. Аны кантип энергияга айланыш керек дегенде ушул көп жылдык мына ааламдан буйрулуп Арстан Алай бул дүйнөгө кызматка келсе жаны. Кайра эле адам ата ааламда бир катар дүйнөдө адам ата байланыш берип атса, жайсаң ата байланыш берип атса, багыт берип атса, кайра бир жерде дагы мынтип берилет. Жан бул дүйнөдө өсүп, жогорку дүйнөгө барууга, ошо аякты түптөөгө, орун алууга, аяктан кызмат кылууга милдеттүүсүң. Бул дүйнө жан дүйнөнү эле өстүрүүчү дүйнө деп. Караңыз, урматтуу улуу журтум. Мына ошентип анан ааламдык билдирүү такыр башка болуп атпайбы бул жерде? Өлбөстүккө өт, энергияга тол, нурга айлан. Кайра эле мына сабак өтөбүз, тегерегибиз бүт энергиядан курчалган деп. Энергия нурбу, нур кайра жан болуп атпайбы мына? Анан өзүңдү бош алып жүрсөң анан нурданасың деп. Өзүңүздөрдү бошотуңуздар. Аны кара күч менен бошотуңуздар, кадимкидей оң колуңузду бошотуп, сол колуңузду бошотуп, мээңизди бошотуп, жатып алып же бош отуруп. Мынтип байкап көрүңүзчү азыр. Кысылып турган болосуз, алып башыңызбы, колуңузбу. Мынтип байкап көрүңүз азыр. Оң колуңузду, сол колуңузду бошотуп, жан баш табарсыңызды бошотуп, мээңиздерди, денеңиздерди бош кармаңыздар. Ошол кезде энергия жакшы кирет, отурат. Бул ааламдык сабак, бул бейиш деген сабак. Акырында да мына бейпилдик болуп атат. Канча адам өсүп атабыз дейт ушу эфир аркылуу. Түшүнүгүбүз бийиктеп атат дейт. Кайра эле мына ооруну ким жаратып атат? Адам. Ооматты ким жаратып атат? Адам. Сиздин азыр түшүнүгүңүз пас болсо, кыжаалат болсоңуз, майдалансаңыз эле ооруга чалдыгат экенсиз. Кайра эле жан ааламдан келиптир. Көзүбүз көрүп турат го, могу жашоого көзүбүз жетип турат. Кел ушуну жасайлы, ушу жерге буйрулуп келиппиз. Жок, шашалы, кыжаалат бололу, нерв бололу, эртең өлүп калалы. А жаныбыз кайда барат? 6 катар ааламга барабы? Же 7 катар жерге түшүп кетеби? Мал жандыкка айланып кетеби? Бул жерде ушинтип берилет. Адам өсө албаса, жаны мал жандыкка, бадалбакка, ит битке айланып кетет деп. Бир мүчөлүү, бир клеткалуу. Эми итте чеги жок да, демек бир клеткалуу. Жүрөк жок, то есть битте. Же курт да дегендей. Көрдүңүзбү? Ансыгандай же 6 катар ааламга чыгыш керек биздин милдетибиз. Болбосо 7 катар жерге түшүп кетет. Тагдырыбыз белгисизби? Бүгүнкү белгилүү тагдырыбыз менен жашап туралы. Кызматыбызды кылалы. Мына Теңир адамды эмне деп жаратты? Мен жараткан жаратылышты сактап бер деди. Улап бер деди. Мен жараткан жарандарды сактап бер, улап бер деп, теңдик жашоону кармап бер деп жаратты. Ошон үчүн калыс адамды касиет жылоолойт. Калыс эми бул тең да. Ошол адамды касиет жылоолойт. А касиет болгон жерде иш жүрүшөт. Ошентип тең жашоону кармап бер деп жаратты. Өзүнүн энергиясынан берди. Мына жаныбыз ушул дүйнөгө келиптир. Келеме калыс бололу, касиет жылоолосун. Табиатты сактайлы, улайлы. Табиат жөнүндө адамзатка түшүндүрөлү. Жарандар жерде жаман дебе. Мына мынтилет. Жан ааламга кеткенден кийин ал дүйнөдө улут жок. Ал дүйнөдө дин жок. Ал дүйнөдө кыш жок, ал дүйнөдө муз жок. Ал дүйнөдө аял эркек жашоо жок. Ал дүйнөдө бир гана түшүнүк бар. Улуулук, түбөлүктүүлүк деген. Мына ошол дүйнөлү ирээле түшкөндөн кийин демек улут дин жоюлуш керек да. Жанда улут дин болбогондон кийин
Жандын өзүндө жыныс жок өзү. Тело деле ал жыныс бар. Демек аял эркек жок. А башатта деле аял эркек деп өлбөптүр да. Азыр да сен ошол жаранды, аял дебе, эркек дебе, сыган дебе, дунган дебе, адам де. Адам эмне экен? Чаны ааламдан келиптир, чыныгы жаратуучу экен. Адамды улуу де, арбайды тирикте. Улуу, касиеттүү. Мына бирөө каргаса каргысы тиет, алкаса алкышы тиет. Улуу да сыйкырыбы, сыпатыбы, каргышыбы же жакшы оюбу тийип атат. Келиңиз ошон үчүн мына адамды улуу дейли. Көңүлүңөн келсе ошо көчөдөгү лөлүгө дагы сыгангабы, сурамчыгабы да бир 10 сом, 20 сомуңду бер. Көңүлү көтөрүлүп калсын. Кайра бир жерде мына адамдын жаман ою өзүнөн артпай өзүнө таасир этип талкаланат. Жан дегенге биз өтө маани беришибиз керек болуп атат. Мына кайра эле ушу өтө чоң формула. Адам ата качан жаралган? Андан бери канча бир замандар, канча бир кыямат күндөр калды. Жерде жашап өткөн жан. Кайра ошол мына көзгө көрүнүп байланыш берди. Жайсаң ата көзгө көрүнүп байланыш берди. Бүймайрам апага. Кызматта экен жан урух. Кайра эле түштөн ата тегиңдин арбайы түш берип атпайбы түп-түз эле. Буну эми жокко чыгарасыздарбы? Түш аян. Сиздер үчүн кан берип атпайбы? Анан туура эмес жолдо болсоң, эски түшүнүктө ошо ак кара кайра ит тышка түшсөң, Кудай берген бактан, ырыскыдан жолуңан кармап коюп атпайбы? Кайра эле ата менен баягы баладай элестетиңиз. Балаң туура эмес жолдо болсо, тилдейсиңби? Каргайсыңбы? Урасыңбы? Оңолсун деп, анысы кандай деле азыркы болуп аткан кырсыктын баары эле бул оңолсун, өссүн дегени. Эгер ал кырсыгы болбосо адамда изденүү болбойт эле да, өзгөрүү болбойт эле да, өсүү болбойт эле да. Ошон үчүн кырсыктын дагы жаман жагы жок экен да. Ал сени өстүрүү, ал сени курчутуу, ал сени бышыруу, ал сени улуулукка калыптандыруу. Ошол убакта анан улуулук маданият менен сактан. Бийик маданият менен сактан. Урушуп кетпе, унчукпай тур. Анткени ал адам жаман эмес. Ал улуу. Улуу, касиеттүү ал адам, жаны бийик. Бирок жан дүйнөсү жарды. Жан дүйнөсү жабыркаган адам. Мына, урматтуу журтум. Анан ошол кезден дин жокко чыгып атпайбы? Эмнеге дегенде, динде өлүмгө камдандып атат да. А бул улуулук мыйзамда, жаңы мыйзамда, закондо, ааламдык байланышта. Өлүм сырын тап, өлбөстүккө пайдабал төптө деп атат. Өлүм сырын тап деген эми өлүм эмнеден пайда болду? Какшап келет абыз. Кысылуудан, кыжаалатчылыктан, майда түшүнүктөн, ак карага бөлгөндөн, убакытка байлангандан эле анан клетка кысылды. Анан бир күнү жан чыгып кетти. Мына урматтуу журтум. Ар дайым ошол жөн болгон жоктур, Кудайдын буйругу жок, кубурсканын буту сынбайт деп коет. Кудайдын буйругусуз бул илимде түшпөйт эле. Кудайдын буйругусуз жайсаң ата көрүнбөйт эле мындайчы. Кудайдын буйругусу мына ата жолу дегенге быйыл 20 жыл болот деп атат. Минус плюсам. Мына Амурун эмнеге 1980 жылы жана песня 80-тык дегендей ал жылдары ата жолу чыкпады. Ал жылдары себеби гени жетилсин деди. Ааламдагы рух жандар жерде жашап өткөн эле. Алар күттү гени жетилсин деп. Анан гени жетилди. Гүлдү да гени жетилгенди өсөт. Помидорду дагы гени жетилгенде алат. Энергиясы толгондо, бышканда болбосо даамы болбой калат. Эчтекеге жарабай калат. Адамдын да анан ошо көп жылдык эволюциянын негизинде анан гени жетилип атат. Кара куш мээси ишке түшүп атат. Муну анатомия астрологиянын ролуна аткарыш керек. Аткарат. Бул эмне деген түшүнүк дегенде, мына
менин оозум ушак айткан жок, улуулукту сүйлөп атат. Ааламдын сөзүн сүйлөп атат, астрологияны түшүндүрүп атат. Бутуң мынау жашоону улуу деп түшүнсөң, ушу мен үчүн кызматка буйрулган, мен ушул жерге ааламдан буйрулуп келген бир жанмын деп чуркап кызмат кылсаң, бутуң оорубайт. Чыныгы кызмат ошол. Ошондо кайра бир адамзатты улуулукка, ааламдык түшүнүккө, улуулукка алып баруу үчүн сен иштеп жүрөсүң, чуркап жүрөсүң. Кайра мына энергия адамга толот экен, нурданат экен. Жан бул нур, нур кайра энергия, нурдан кандал энергияга толот экен. Сенин жүрөгүң кан менен сокпой, мына программаларды айтып атабыз. Программа энергияны иштеткенде жүрөк оору болбойт. Сен кызылгандуулук менен жашаган жоксуң, эмоция менен жашаган жоксуң, убакытка байланган жоксуң. Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет деп коет. Сен демек азыр өлбөстүккө пайда болуп түптүчү. Нурданчы, демек рызкың бар да. Ашык болбосо да өзүңө туштук. Кайра бөйрөктөр могу жашоого мээрим төкпөсө ууланат. Мына цыган деле, дунган деле, кыргыз деле, орус деле Кудайдын бир жараны турбайбы? Булар адам турбайбы? Буларда итти ээси бар деп сөөк тышта дегендей, иттин ээси болуп атса ааламда жараткан. Анан булардын да Кудайы бар да, булардын да ата тегин нарбайы бар да деп мамиле кылсак анан мээрим төгөбүзбү? Ошондо анан бөйрөк оору жоюлуп атат. Анан бөйрөгүң ошого иштеп кетип атпайбы? Экинчи кубулганда кызматы бирөөгө мээрим төгүү. Ошондуктан кыргыз башатты оорган эмес деген ушул болуп атат. Өт сыйкыр иштерди аткар. Мына могу энергия өткөрүү бул сыйкыр да. Энергия өтүп атат, эжекейлер чалат. Буту колум чымырады деп мисалга. Isыдым, жакшы болуп калдым деп. Мына энергия. Өт ошон үчүн организм өзү толук болуш керек. Анын кубулгандагы кызматы. Боор, могу эки дүйнөгө боёк киргиз, жомок киргизип турсаң, сенин бооруң ууланбайт, тирүү иштейт. Ошентип анатомия, астрологиянын ролун аткарып атат. Боёк мына, боёк жомок сүйлөп атабыз. Боёп атабыз, табият жашыл болот, адам ааламдык түшүнүккө өтөт, улуулукка калыптанат деп ушунун баары бул кайра чындык. Мына урматтуу улуу журтум, ушу түз эфир болгондуктан кичине техникалык дагы мүчүлүштүктөр болуп калат. Туура түшүнүп, туура кабыл алыңыздар. Караңыз, ошондо жан, анан тан. Кээ бир адамдар ошо жаның, таның сак болсун деп бата берет. Жаның, таның соо болсун деп. Ошондо адамдын түзүлүшү да кайра ошо тан, тело. Тан деген бул таштан. Эмне болсо, кайра ошол таның анан жаның. Кайра ошо жандос, дене достоп деп берилет. Мисалы, Айкөл Манаста жандос, дене дос деп. Ошондо жан доско биз карашыбыз керек. Бул көрүнгөн дүйнөдө тан дос бар экен. Жан дос. Чындап не кыймылдатып атат? Сенин жаның, нуруң, энергияң күчтүү болгондон сени жан кыймылдатып атат. Сени жүрөк кыймылдаткан жок, өпкө кыймылдаткан жок. Көрсө бул көзгө көрүнгөн жашоо жоюлуп кетсе, чексиз аалам дагы жоюлуп кетет. Ошондуктан жерди, элди сактоо алардын дагы Кудай алдында бир чоң милдети. Сиздин милдет жаныңызды тарбиялаш. Акылыңыз менен буйрук бериш. Мындай бир майдага баратканда, жан, сен ал үчүн жаралып келген эмессиң. Энергия. Сен ал майдага жаралып келген эмессиң. Сен улуулукка өстүрүү үчүн жаралып келгенсиң. Азгырылба, ал акылга деп. Акыл алдап коет. Шайтан өзү жок. Шайтан өзү бул акылга салуу. Кадимкидей эле мына. Азыр акылга сал сен. Бир банктан кредит ал, үйүңдү залогко кой. Акыл менен аябай байыдың.
Мени мынтип койсом мына мындай болот деп эртең окшобой калды. Анан айтасың, мени шайтан азгырды ошо күнү деп. Акылга салып коюу бул шайтан азгырылуу болот. А көкүрөккө сен көп кеңешсең, жандын түнөгү көкүрөк. Анан көкүрөгүңдөгүгө карап иш кылсаң, ошондо ар бир кадамың туура болот. Ошон үчүн акыл азгырык, азоат. Акыл өзү ошол шайтан деп берилет бүгүнкү күндө. Ал акыл ме, тело, ал жерде калат. А жан ааламдан келет, ааламга кетет. Же жерге кетет. Жети катар жерге деген ошол эме мал жандык акыры ошол от. Анан гүл болгондо гүлдөн эчтеке чыкпайт. Гүл төгүлгөн жерге эчтеке да өспөйт. Гүлдү тебелегенге болбойт, ойногонго болбойт, чачканга болбойт. Көрсө ошо жандын түгөгөнү ошол. Мына урматтуу улуу журтум. Ошентип сиздер мына боштондукка чыгыш үчүн Жайсаң атанын жанын элестетиңиздер. Мындай айтканда, ааламдан байланыш берип аткан. Ал шашкан жок, бирок ааламда кызматы бар экен. Миллиондогон жыл адам атанын жанын элестетиңиздер. Аякта да кызматта экен ал. А мына сиздин жаныңыз ушул дүйнөгө келди. Шашпаңыз. Жай коюңуз, бош коюңуз. Анан кызматыңызды аныктаңыз. Ооба, бийликке барып калсаң дагы сен чоң касиет менен барып калдың. А бүгүнкү күндө кызматыбыз эмне? Адамзатты улуулукка өстүрүү, пул топтоо эмес. Элди эки жүздүүлүккө тарбиялоо эмес, кошоматчыны көбөйтүү эмес, а жерде отуруп алып. Пул топтоо эмес, бирөө менен эгрегишүү эмес, улутка бөлүү эмес, тетирсинче улуу журтту улуулукка калыптандыруу, касиетин ыйгарып берүү. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Угуп атабыз? Эним той берип атыптыр да, ошо той бергенде үйүнө барат экенмин. Анан ала журкандары чачылып, үй чачылган экен да. Мен келинде айтып атам да, сен эле кылдың, сенден башка эч ким кылган жок депчи. Бирок продукт үйүндө эле топ-толтура экен да. Анан бир убакта эним мени менен урушуп эле эшикке чыгып качат да, качып баратканда чөнтөгүнөн кара кошелек түшүп кетет. Анан алып эле ичин ачсам, кара жип, кара чач бар экен. Бул эмне экенин билбей калдым да, бул кандай болот? Ошо түш жорутканда атын, жөнүн, бир буюм көрсөңөр, өңүн, түсүнө чейин айтып койсоңор, ошонун баары санын, ушул сан, өң, түс, аттардан бери чечилет. Эниңиз өзү эки кырдан чечилет экен бул түш. Үй чачылганы бул иретсиз жашоо болот да. Мисалы, могу үй адамдын түнөгү болсо, ошо үйдү ал адамдын, анан кайра ал эниңиз, сиздин бир тууганыңыз, сиздин көңүлүңүздө чачылып атыптыр. Көңүлүңүз бирикпей, оюңуз бирикпей. Ал адамдыкы дагы ошондой чачылып атыптыр, ою бирикпей. Болбосо үйүндө мындай оюн бириктирсе, жетишкендик бар экен, ийгилик бар экен, жанагы продуктунун үйүндө мол экендиги. Анан үйдүн чачылганы өзү жакшы эмес. Бул өзү көп кырынан берилет. Үй бүлөсүндө чачылуу болот, кайра ошол жан дүйнөсүндө чачылуу болот. Мына биз айтабыз го, түш биринчи жан дүйнөңдү өстүр деп берет. Жан дүйнөң өссө, анан жашооң иреттелген атат. Ошо аял затын карайлатканда жан дүйнө, эн ата деп сыйлаганда жан дүйнө дегендей, ошо жанда болуп атат, жанда. Ансыгандай ошо жаны чачырап атат, иретке келбей атат. Анан баратканда кошелегі түшүп калганы, кошелек эми энергия, акча өзү энергия болуп берилет. Анан ушу энергиясы жоктугу, энергиясы эми ошо чачы түшүп же сакалы түшүп калуу, же тиши түшүп калуу дагы бул ошо кырсыгуу, жетишпестик болот. Өзүңүздөр ушундай эле турмушта болуп атасыздар, себеби түш укмуш так берилет. Бул түш аянды так аткарыш керек, чечмелеш керек. Жакшы түш эмес болбосо тобосуна жанып изилдениш керек.
Неге мындай болуп атат деп. Мен могу жерде бир бурулуш кылышым керек деп. Ошон үчүн кичине изилдениңиздер. Анан болбосо телефондон да кененирээк түшүндүрүп берейин. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Ал. Айта бериңиз. Алыстап кетти окшойт. Мына урматтуу журтум. Ошентип жан дегендерди сиз аябай көп кырын табыңыз. Көп кырын жандын. Бир чоң көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Угуп атабыз. Ошондо урматтуу журтум, жана кыш болбойт дегендей, ошо жан дүйнөнү биз муздатып алганда, жан дүйнөбүздү таанып алганда, жашообузда бир кызыкчылык жашоо кетип атат. Жан дүйнө жабыркап калганда, жашообуз жабыркап атат. Анан көп изилденип көргөндө, мына бүгүнкү күндө кээ бир адамдар айтат, карызбыз дейт. Кыргыз мамлекети да карыз. Кээ бир адам ошо кредитке карыз. Ошо карыз бул эмнеге экен десеңиздер, бизди Кудай жаратты да бир кызматка. Анан ошо кызматыбызды аткарбаганда, Кудайга биз карыз катары ошо ачыктан дагы карыз болуп атабыз, акчадан, энергиядан. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Угуп атабыз? Алло. Айта кой, айтыңыз. Саламатсызбы? Мен көптөн бери сизди көрүп жүрөм. Анан сурайын деген 2 суроом бар. Биринчиси, бул сиздин китебиңиз барбы сатыкта? Ошо сиздин илимиңиз боюнча. Экинчи суроом, бул үй бүлө тууралуу. Өзүм 4 тууганмын, 4 тең турмуштабыз. Ата-энем өтүп кеткен 6 жыл мурун, экөө тең уда. Анан ошолор өтүп кеткенден бери 4 тең турмушубуз оор, үй бүлөлүк жашообуз. Ошол жөнүндө көп изденем, анан көптү билгим келет. Ошон үчүн китебиңиз жөнүндө сурап жатканым ошол. Жакшы. Биринчиден мен айтат элем, эч кимдин жашоосу оңолбойт деп айтайын. Бул чындык. Турмушуң оңолгондо жан дүйнөң тынчыбайт. Жан дүйнөң оңолсо бала чакаң кырсыгат. Бала чакаң түздөлсө табияттан кырсык болот. Кыскасы эмнеге дегенде, ошо эски түшүнүктөн адамды ак карадан, иньян жашоодон ааламдык түшүнүккө өт деп атат. Ошон үчүн ар бир адамда кырсык болот. Ушу эс тарткан баладан баштап, мектепке барган баладан баштап маселе башталат. Сиздин айтканыңыз өтө туура. Мына бул жерде мынтилет. Кудайдан илим түшкөндөн кийин, Кудай өз максатын ишке ашыруу максатында адамзатты кырсыктырып, айласын кетирип туруп илимге ар түрдүү аркылап келип өстүрөт. Же болбосо өспөсө өлтүрөт деп берилет. Бирөөлөрдүн ден соолугунан, ишинен, бирөөлөрдүн бактысынан, бирөөлөрдүн рызкысынан, бирөөнүн түшүнөн, бирөөнүн төрөтүнөн, бала чакасынан, аң сезими жабыркайт, турмушунан, мүнөзү менен, пикир келишпестиктен, сыртына чыгат, жаратчыгат бийлигинен, байлыгынан, кыскасы эски жашоосунун тынчы кетет. Мына Акаев, Бакиев дегенде адамдарды, андан кийинкидилер адамдарды. Ошон үчүн бул өсүп гана кутулат. Мындай баратканда бир бурулушту берет. Бурулуштан өсүп кутуласың же өлүп кутуласың дейт. Анан өсүп кутулган оң болуп атат да. Мына менде деле оң болгон жок. Мен дагы эл күлдү мазактап. Үй бүлөм сыртка чыга албай калды. Ага туугандарды тамашалап күлдү. Зимани будет депчи. Мен жаман сөз айткан жокмун да. Бул чындык. Бул чындап мунун көп кыры бар. Мына мурун биз майда түшүнүктө жашасак, өлүмдү күтсөк, ооруп калсак, азыр мына өлбөстүк өтөт адам. 1000 деген жыл, 500 деген жыл адам үчүн маселе болбой калат. Себеби сен жаныңды карма, жаныңды чоңойт, жаныңды жебе. Жаныңды жегир деп коет го кыргызда. Калп айтпачы жаныңды жеп дегендей. Энергияңды жебе, сен нурдан, сен улуулук үчүн жүр.
Мына анан ошол өзү пендечилик жашоодон адам багыт таппай калат, анан изилденүүгө туура келет. Анан абдан туура айтып атасыз. Илимсиз адам өспөйт. Себеби илим бул ааламдык түшүнүүгө өткөрүүчү, бул табылма илим эмес, бул табыгый илим, естественный илим. Это искусственный. Бул ар бир адамда болот. Мына дүйнөдө кырсык болуп атат. Бул жерде так берилет. Аалам, инопланетан болуп жерге түшкөндөн кийин рухий өскөндөрдү кордошот, техника менен өскөндөрдү кордошот депчи. Эми мына ошентип ден соолугунан ишенет. Мына бүгүнкү күндө менде кырсык жок. Себеби мен кызматымды кылып атам. Кызмат кылмайынча кырсык бул Кудайдын ачыктан эскертүүсү делип атпайбы? Мына ааламдык кызматымды алып барып атам. Уялбай, этпей, жыйыштырып коюп эски бир түшүнүктүү, эски бир менменсинүү. Мына ааламды ким түшүндүрүп бере алат? Кантип уялбай айтат? Мындай жөнөкөй адам айта албайт да. Мына мен кырсыгым жок. Менде да 4 балам бар, 1 тууган бар, ишим бар дегенде, ошону мени кармап койбосун деп иш кылам. Бир кырынан. Экинчи менин милдетим ошол. Ошон менен мен утуш алам, ошону менен мен нурданам, ошону сүйлөп, жазып атып, өсөм. Сөз кайдан чыгат? Сөз ойдон, ичтен, дилден чыгат. А дилиңде болбосо сен эмнени сүйлөйсүң? Абдан туура. Ушул эжекемдин суроосу бул баардык адамга эле тиешелүү. Бул буйрук. Мына эгер жардам берсе, дин жардам берет эле. Жардам берсе, байлык жардам берет эле. Бийлиги барларга жардам берет эле. Пир туткан бийлиги уят кылды го. Акаев кийин айтып чыкты го, мен бийликке барганыма, саясатка аралашканыма өкүнөм депчи. Анысы деле жаныма кылма, анысы деле авторитеттүү болчу, дүйнөгө аты чыккан окумуштуу эле. Кана пир туткан бийлигиң, пир туткан жакының, пир туткан байлыгың, пир туткан диниң жардам бергени. Азыр адамдын башына өзүнө оор күн түшөт. Себеби адам өзү жаратыш керек. Адам өзүн тарбиялаш керек. Адам өзү соттош керек. Адам өзүн оңдош керек. Ушу миссияны аткарыш үчүн эскичиликтен кетип жаңыны көчүрүү керек дейт да. Эски түшүнүктөн чыгыш керек. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Угуп атам. Алло. Угуп атабыз сизди. Жакшысызбы? Жакшы, жакшы. Мен Сагынайым Бишкектен. Саламатсың белем? Угуп атам эске. Сиз ушу анда-санда ушу телевидениядан чыгып сүйлөп атканыңыз көп многу жаштарга, адамдарга, баардык ушу кыргыз элине Ала тоосундагы жашап жаткан ушунчалык чоң түшүнүктү берип атасыз. Мисалы үчүн многу бизде дин жолунда жүргөн молдолордун да көз сөздөрүндө сиздин сөзүңүздү угуп отурсам, сиздин сөзүңүз ушунчалык акылман да, туурасын сүйлөп атасыз. Мен сизге бир суроо берейин дедим элейним. Азыркы жаштар, биздин кыргыз элиндеги жаштар, азыр мен жаштар менен көп иштешем да. Бул дин жолунда сиздин азыр жеке пикириңиз кандай? Биздин жаштар азыр кандай? Туура жолдо баратабы же туура эмес жолдо баратабы? Рахмат, сизге өмүр берсин. Рахмат. Улуу кыргыз, улуу касиеттүү кыргыз. Чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен гана сакталат. Ошон үчүн чындыкты айтыш керек. Мен мечит салгам. 2. Атамды ажыга жибергем. Пулун төлөп, паспорттун визасын ачып. Бул 1999-жылдардан, 98-жылдар. Андан бери 2000-жылдан баштап илим түштү, заман күчүнө кирди. Мисалы мен дин жолунда эмесмин. Мен динди пир тутпайм. Диндегилерге, эжеке сиздин сурооңуз өтө туура. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер, мейли башка улуттагы, башка ишенимдеги пенделер, чокунган пенделер, мынандай минткен диндер. Ошол пир туткан улуу пайгамбарлар, Мухаммед, Иса, Муса жана башкалар. Ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жаратты. Эволюция деген ошо 1-2, 3 класс деген сыяктуу. Ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жараттуу болгон. Башатта адам жаралганда дин болгон эмес. Башатты сиздер элестетиңиздер. Башатта кыш болгон эмес, табият бейиш болгон. Башатта адам жаратуучу болгон, бири-бирине жакшылык каалаган. Ошо башатта ылдыйлап эки көзгө алдырган кезде анан кырсыккан чөйрөгө дин келген.
Анан дин, ак жол, ыйман, сыйын дагы адам адашып туруп, анан байлык, бийлик деген түшүнүккө түшүп кетти дагы, анан ошо жаны кысылып, анан адамдын жашасайып бою кыскарды. Азыр ошол маяка түшүп калдык. Эми кайра башатты көздөй куюну жүрдү. Мына диндегилер дүйнөдө не болуп атат? Молится, ну ничего не получается. Азыр ал сыйыны доору бүттү. Азыр сырдашып, мына жогорку дүйнө менен сыйкыр касиеттүү иштетчү мезгил келди. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер сыйынган, чокунган диндер ыйык аталган улуг пайгамбарлар ошол убакыттагы эволюцияны деңгээлине артылган. Кудай ал пайгамбарларга өзүнүн купуя сырын, дагы алдыда кандай жашоо жол-жобо болот, өтө кыска аң сезимден эң төмөнкү түбү менен түшүнүк берген. Ушуну эстен чыгарбаңыздар. Ал кезде адам сабатсыз болгон, караңгы болгон. Мына азыркы күндө мейли дин туура десек, алар ак карага бөлүп атпайбы? Кыргыз деле канчага бөлүп атат. Мени теңирчи деп койду, бир күнү баптист деп койду. Ой, теңир деп берилсе, кыргыз айтат го, тең көргөндү теңирим жалгаптыр дейт. Анда ал кайдан чыкпаган? Мына бул улуу сөз. Теңирим колдосун, теңир колдосун деген сөздөр кайдан чыккан анда? Аны жокко чыгарып салабыз. Эми теңир деп берилип атса, айтпаганда не кылабыз? Ошого карап эле теңирчи деп койду. Мейли мен теңирчимин, кийин ойлонсом туура экен бул теңирчи деген. Теңирчи деген бул теңир кереметине жеткен адам от, суу, таш, аба менен сырдашып программа кылат. Мына мен сүйлөп атканда сизге энергия эмне өтүп атат? Мен жеткен жок мында. Ошо от, суу, таш, абада арбай, воздух, ошолор барып сизди операция кылып атат. Энергия өтүп атат. Мына теңирчилик деген бул теңир кереметине жетүү. Бул Кыргызда болгон. Шаманчылык, теңирчилик, кыргызчылык бул 3 чоң закон Кыргызда болгон. Сыйынбаган, алар сырдашкан. Кудайдан коркуп жашаган эмес, алар коңшулаш жашаган. Ошондуктан динден чыгыңыздар. Капа болбоңуздар. Бул жылдар өтсө түшүнөсүздөр. Мына мен динде жок. Мени бала алып кеткен жок го. Чындыкты сүйлөп атам. Адам ата көрүнүп атат аялга, Алай жергесинде Зульфия деген аялга. Анан кыргызча эле байланыш берип атат. Адам атанын өзү кыргыз болуп атат. Кайра бир жерде берилет. Жылдыздын сырын бекитип Кудай кыргыз жылдыз деп ат койгон деп. Мына астрологический прогнозду айтат кыргыз. Түшүнөн билип алат. Жөн эле мындай төлгө белгиден чыгып алат. Сагын деген эжекемден эле аты бул сагын, эңсе деген эле сөз. Өтө чоң керемет бул өзү. Мени сагын деген байкем түшкө кирет. Түшүнөм, ааламдагы күчтөр эңсеп атыптыр. Ошон үчүн бул нерсени берип атыптыр деп. Кыргыз ааламдан келген өкүл. Анын далилдери бир кыр аттарында жылдыз, ай, нур, күн, манас, асман. Карачы, ааламдан Адамбек, Атабек бир кереметтин баарын берет. Кутман ааламдан келген өкүл. Башка улутта ошондой ат барбы? Жок. Ошондуктан биз ааламдык түшүнүккө өстүрүүдө кыргыз жол баштайт болуп атат. Мына мен ааламдык түшүнүккө өстүрүп атам. Ошондо эски Лениндин системасы калдыбы? Калды. Байгедей системасы калдыбы? Ошонун баары жөн эле дин, эволюция болот. Анан бүгүн динге эмне кирип атат дегенде, ишиңиздер жүрбөгөндө, жанагы эжекем чалгандай кырсыгуу башталганда эле Кудайды издеп кирип атасыздар. Кудай жарыгы деген китепте берилет. Динде эле жүрүп мага керек эмессиң, мендей болуп мага абдан керексиң деп. Ал эмне дегенде, Кудай кечиримдүүбү? Мына кечиримдүү болуңуз. Сиз керексиз. Сиз Кудайдай мээримдүү болуңуз, Кудайга керексиз. Сиз антип экиге бөлсөңүз, кайра убакытка байлап атасыз, эртели кеч. Анан психологиялык удар болуп атат. Менин намазым калып калды, өлүп калат окшойм депчи. Анан кысылуудан оору болуп атат, кыжаалатчылыктан, анан бирдемени түшүнгөн адам болуп, мисалы мени көрүп атат. Бирөөлөр азыр кежи тартып атат. Кыжылып атат да, бул туура эмес сүйлөп атат, бул Аллага шек келтирип атат деп. Кайра бирөөгө бардың, бир эки молдону эшитип алып кыргыздын кызына.
Сен мага тийбесең тозокко түшөсүң. Үйүнөн алып кеттиң, бирди туудурдуң, калтырып койдуң. Кудай деген адам ошентип баланы, келинчекти талаага калтырып коюу, анан ал жакпай калды, кеттиң деп атка алдымдан дайының албай койдуң. Көрдүңүзбү? Ишеним кетип баратат керек болсо. Ошондуктан кайтыңыздар, жаңырыңыздар. Себеби доор өзгөргөн сайын мыйзамдар жоюлуп, жаңырып турат, урматтуу улуу журтум. Ошон үчүн чындыкты айтыш керек. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Рахмат, мен сагынайым. Сиздин азыркы сөзүңүзгө ушунчалык мен ыраазы болдум. Сагынай деген ат жакшы ат дегениңизге. Анан экинчи суроом бар да, бул адам ооруга дагы, жаман жолго жүрүшкө, жакшы жолдо жүрүштө адамдын өзүнүн табиятынан болуш керек. Кандай динде жүрөсүңбү, намаз окуйсуңбу, окубайсыңбы? Бирок сиз туура айтасыз. Адам өзү бардык жамандык, жакшылыкты адам өзүнө тилеп алат. Түз жүрүш керек да адам. Ички дүйнөсүн тазалап, түз жүргөн адам ушу бардык нерсеге Кудайымда сүйөт го деп ойлойм. Сиз ушу сөзгө кошуласызбы? Сизге өмүр ишиңизде чоң ийгилик болсун. Ар дайым ушу кыргыз элине керектүү жакшы мындай жакшынакай сөздөрүңүздү айтып жүрө бериңиз. Сизге ден соолук каалайм. Рахмат сизге. Рахмат. Ниетиңе жараша күн көрөсүң деп коет Сагынай, ошо сиз айткан туура. Анан адам өзүн тааныш керек да. Мисалы тааны деген ошол жаның ааламдан келиптир, ааламга кетет экен. Аалам өзү Алла мына 8-чи катарда турат деп берилет да. Мындай жерде 7-чи күн, 8-чи күн жок го. Жерде 8-чи үн, нота жок го. Жерде 8-чи мындай основной свет, ак кара деген мына 7 менен эле чектелет. Андай жок го. Ансыгандай ошол 8 бул чексиздик. Чексиздик. 8-ди жаткарып койсо абсолют чексиздикти берет. Ошол Алла чексиз деп берилет мисалга. Чечилишинде. Анан ушу 7 катар аалам жерде жашап өткөн адамдын рухунан түптөлгөн. Демек алар ак. Сен жаныңды эжем айткандай ак алып жүрчү. Нурданып жүрчү. Мына бирөөнү бирөө өлтүрөт айылда. Көп мындай жашоого эле карап көрсөң, көп өтпөй өзү жакшылык көрбөйт. Анан өлүп калат керек болсо, анан айтат: Кудай арбай кое берген жок, кан кое берген жок деп коет. Анысы кандай эле? Сиз азыр бирөөгө жамандык кылсаңыз, анын ата тегин арбай, сенин ата тегиң арбай, же Кудай сага кыянат кылат. Көрдүңүзбү? Бирөөнү өлтүргөндө кандай жооп келди? А сиз бирөөгө жакшылык кылсаңыз, айтат го, Кудайдан кайтат, алдыңа кетейин мага кылган жакшылыгың деп. Анысы кандай бүт адам өзү жаратат. Сени Кудай адам кылып жаратып койду, ошого эле кубан. Сен төрөлгөндө эле бактылуусуң эгер билсеңчи. Анан ошо жан дүйнөнүн жардылыгынан эле адам өзү кырсыгат. Мына эне атаны сыйлаган жан дүйнө окуп берейин бир аз. Ак караны ылгаганда жан дүйнө, адамзатты оорутканда жан дүйнө, бул жашоону карытканда жан дүйнө, аял затын кыйнаганда жан дүйнө, турмушуңду талкалаганда жан дүйнө, көңүлүңдү карайлаткандагы жан дүйнө, көңүлүңдү көкөлөткөндө жан дүйнө, өмүрүңдү жетектегенде жан дүйнө, пенделерди эркелеткенде жан дүйнө, бул өмүрдү туйлатканда жан дүйнө, кара адамды кордогондо жан дүйнө, ак адамды коргогондагы жан дүйнө, кара адамды кордогондагы жан дүйнө, дили таза, көкүрөктүү адамдын көзүн ачкандагы жан дүйнө, бүт жанда болуп атат. Ошон үчүн сиз жан дегенди биринчи орунга алсаңыз, ошол туура жыйынтык чыккан атат. Көрөрманыбыз бар, урматтуу. Угуп атабыз? Мына урматтуу улуу журтум, ошентип жаңы доордо кара куш мээ ишке түшүш керек. Кара куш мээ иштеген адам улуу түшүнүктүү болот, бийик касиеттүү болот, бийик бир түшүнүктүү болот. Бийлик деген ошол бийик түшүнүк. Бийик түшүнүктөгү адамга керек болсо ушул арбай мазар ээлери, жөлөмөгүчтөр баш ийип берет. Анткени анын дагы, менин дагы максатым бир. Мына ошол
ааламдык сабак убагында ошо энергия өтөт. Ошо мазар ээлери, арбайлар, жөлөмө күчтөр, көзгө көрүнбөгөн күчтөр кызматта болот. Мына бийик түшүнүктөгү адамга ошол баш ийип берет. Бийик түшүнүктөгү адамга табият баш ийип берет деп берилет. От, суу, таш, аба. Мына бийик түшүнүктөгү адамдар кышты жазга айлантат. Табиятты бейишке айлантат болуп. Ошондуктан биз аябай катуу изилденишибиз керек. Эжекем айткандай, эфирге анда-санда эле чыккан жокпуз. 1-4 күнү кечки саат 7-де ар дайым бирден бир кылаар кызматым ушул. Изилденип, улам жаңылатып, улам бийиктетип, улам өстүрүп эфирде алып баратабыз, урматтуу журтум. Эжекем айткандай, сагын эжекем айткандай, эл эңсеп турат. Бул КТРден кетиш керек эле, бул ЛТРден кетиш керек эле. Азыр ошол мамлекет тынч болсун десе, адамзаттын жан дүйнөсүн өстүрбөйсө эле, мамлекет тынчыйт эле. Адам бийликтен көрбөй, өзгөдөн көрбөй, өзүнөн издейт эле. Өсүү болот эле, ошондо бир тынч сакталып калат эле, бирок эртедир кечтир бул ааламдык мыйзам жеңет. Ошондуктан биз ушул мыйзам тез кетсин, Кыргыз өлкөсү ордуна, бутуна турсун. Керек болсо ошо энергиясы менен кыргыз журту дүйнөнү башкарсын деп президентке койгонубуздун дагы бир себептери ушул. Эртедир кечтир эл эңсеп, сагынып, сурап алат болсо керек бул КТРден, ЛТРден бул убакытты. Биз жөн жүргөн жокпуз, далай көчүрмөлөрдү окутуп атабыз, далай адамдарды эскичиликтен чыгарып атабыз. Кыскасы, Кыргыз өлкөсү ошо жаңы идеология, жаңы түшүнүк менен бутуна турат, дүйнөнү башкарат. Эмки берүүгө чейин сак-саламатта туруңуздар, көкүрөгүңүздөрдө тозоктор кетсин, кыштар кетсин, муздар кетсин, улуулуктар, ошо бейпилдик пайда болсун. Касиетиң болбосо түнүңдүн тынчыгы жок, касиетиң болбосо күнүңдүн ырыскы жок демекчи, ошо касиетиңиздер калыптансын. Касиети жок адам дегеле жарыбайт. Касиет кайра эле ушул энергия, кайра эле бийик түшүнүк. Ана бул берүүлөрдү дагы ошо YouTube'дан Арстан Алай Кут деп көрсөңүздөр болот. Facebook'та Арстан Алай деп баракчалар бар, аны ачсаңыздар болот. Анан анча-мынча суроолор болсо, ошо 706 988 188 телефондо, ошо WhatsApp'та бар. Азыр көптөр кичине талкуу кылсак болот. Биздин каалоо, менин каалоом ушу улуу күчтөрдүн айтар сөзү, кылар иши, көрөр көзү. Мен элчилигимди же тилмештигимди гана кылып атам. Ата тегиңдин аманатын, ааламдык Кудай Арбайдын аманатын гана берип атам. Туура кабылдап, мени жаңыча кабыл алып, жаралыптыр, өзгөрүптүр, өсүптүр деп, мен дагы өзгөрөйүн, өсөйүн деп, жетилейин деп, ааламдык түшүнүккө, улуулукка калыптанайын, утурумдуктан чыгайын деп, ушуну мантра катары, принцип катары алып жашаңыздар.